Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taalam barыбызды şaytandın azgırusundan saqtagan bolsun. Şaytan insandı azgırganda jaman nerselerdi insanga жақшы kılıp, жақшы oy menen, жақшы maksat menen bara turgan kılıp azgırat eken. Qarаңыздар. Allah Taalam jamanlıktarga, zinaga barbaş üçün Allah Taalam zinaga жақындабагыла dedi. Бирок şaytan sizge мындай дейт. Бұл менің қарындаşım қатары, досым, туғаным, менің жақыным деп шайтан ұшында қалып, жақшы түсті, жақшы көргөзмөдө көргөзөт. Анын натыйжасында, анын кесепети қандай болып жатқанын бүгін көріп жатабыз. Аял затына ырайым қылған адам қатары, аял затына күйгөн адам қатары қылып, сонун кооз кылып көрсөтөт дагы, акырында натыйжасы ушундай өкүнүчтүү болуп турат. Ал эми дүйнө менен азгырганда кантип азгырат? Дүйнө өзгөрүп тура турган нерсе. Ушул өзгөрүп тура турган дүйнөгө этият болгон, алданып калбагын деген сүрөттө инсанды шайтан ушинтип алдайт экен. Ушул дүйнөгө этият болгон, көп берилип кетпеген, андай кылбагын, мындай кылбагын деп ушунда алып шайтан адамды азгырат экен. Жаман адамдарга, бузук адамдарга дос болосуң. Шайтан сага ушундай ойлорду салат, азгырат. Эмне деп? Балким ушул адамдар жакшы жака оңолуп калар. Ушулар менен бирге жүрсөм, ушундай пайдам тийип калар деген ойлорду адамдын башына салып, акыбетинде ошол жакшы адамдардагы жаман адамдарга кошулуп, табиаты, жүрүм туруму бузулуп кетет экен. Ошондуктан шайтан жаман нерсенин өзүнү ачык айкын алып келип, айкын бардык нерсени тунук эң сонун көрсөтүп туруп азгырбайт экен. Балким ага жакшы сонун кооз көрсөтүп туруп, андан кийин азгырат экен. Зулум кылгандарга, же болбосо чегинен чыккандарга эки жүздүүлүк кылдырат шайтан. Эмне деп? Эмнени жакшы көрсөтүп, аларды мен жакшы жака буруп турамын, жакшы жака үндөп турамын деген нерсени жакшы кылып көрсөтөт дагы, адамды эки жүздүү кылып, ошол зулум кылгандарга эки жүздүү мамиле кылганга үндөйт шайтан. Андан кийин эки адам келишпей калса, экөө бири-бирини кемчилигини сакташ керек, жабыш керек, жашырыш керек өзү негизи. Ислам дининде эреже ушундай. Чыныгы адамдын абири, анын намысыздыгын бул нерсеге жол бербеш керек өзү негизи. Бирок шайтан азгырат. Сен жакшылыкка буйруп, жамандыктан кайтарып жатасың, сен акыйкатты айтып жатасың, акыйкатты көрсөтүшүң керек деп башка адамдардын, ошол келишпей калган адамдын айыбыны, күнөөсүнү, кемчилигини элдин баарына таркатат экен. Шайтан бул жаман нерсени ачык айкын кылбастан, балким аны кооздоп, жакшы нерсени көрсөткөн адам катары кылып, андан кийин ал адамды азгырат экен. Ар бир адамдын өзүнүн жакшы жагы бар, өзгөчөлүгү бар. Жанында болгон чөйрөнү оңдойын десе, шайтан ал адамды ушундай ойго, ушундай пикирге келтирет. Сен биринчи өзүңдү оңдоп бүткөндөн кийин, андан кийин башка адамдарды, жаныңдагыларды оңдойсуң дейт. Ушинтип азгырып отуруп, өзүнүн жакынын, үй бүлөсүн, бала чакасын, досун, эч кимди оңдобостон бул дүйнөдөн өтүп кетет экен. Демек шайтан сен буларды өзүң тууганыңы, досуңу, бала чакаңды таштап койгун деп айтпастан, балким сен биринчи өзүңдү оңдогун деп ушундай жакшы ой менен, жакшы нерсе менен инсанды азгырат экен. Андан кийин адамды илим алуудан, үйрөнүүдөн, өнүгүүдөн, алдыга жылуудан шайтан сен илим албагын деп түз келип азгырбайт экен. Балким айтат экен, сен ибадат менен, бул жакшы иш менен алек болгон деп инсанды илим алуудан азгырат экен. Алла Таалам барыбызды шайтандын азгыруусунан сактаган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.